Assalamu алейкум. Китептүү YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан эфир аркылуу көрүп жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто китепкөй кызыбыздар Гүлкайыр келген. Саламатсызбы Гүлкайыр? Кош келипсиз. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Алейкум салам. Бүгүнкү эфириңиздерге келгениме аябай кубанычтамын. Кудайым буйрса, китепти баягы азыркы учурда баарыбыздын максатыбыз китепти жайыптуу жаштарды китепке өтүү максатында келип калдык. Өзүм боюнча кыскача айта кетсем, мен Карыбекова Гүлкайыр. Буга чейин Нарын жаштар үчүн коомдук бирикмеси аттуу бирикменин төрайымы болом. Андан сырткары азыркы учурда Эл аралык Кувейт университетинин 1-курсунун студентимин. Буга чейин жаштарды китепке үндөө багытында бир адам менен бир китеп долбоорунун волонтер болуп дагы келем. Кудайым буйрса, бардык маектерди бул жерде бөлүшөм, бардык өзүмдүн тажрыйбамды алган нерсемди бөлүшөм деген ишеничтемин. Эң сонун кош келипсиз. Анда бүгүн бизге кайсы китеп тууралуу маек куруп бересиз? Мен көптөн бери чынында бул жылы 42 китеп окуп турмун. Анан ошонун арасынан баягы өзүмө таасир калтырган, ушунчалык бир таасир эткен, күндөлүк турмушумда башкаларга дагы мындай ишеничтүү түрдө бөлүшө алган бул Бакыттын сырын ачтым китеби болду. Автору боюнча айта кетсем, бул китеп негизинен Аид Аль-Карнинин китеби, белгилүү жазуучу, аалым. Буга чейин баарыбызга белгилүү болгондой, Капаланбат китебинин автору деп эсептелинет. Бул китепти өзү жазышына бир 50 жыл сарптаптыр. Ошол 50 жылдын ичинде адам канткенде бакытты таба алат, канткенде адам бактылуу болот деген суроонун арты менен бул китеп жаралыптыр да. Анан эң жетишкендиги ушул бир кубанычтуусу бул китеп бизге жетип отургандыгы да. Эгерде чынында адам бул китепти окуп, баардык жазылган нерсесин жашоосуна сиңирип пайдалана алса, чынында бакыт эмне экенин билет да. Анан бунун башында бизге да суроо жаралат экен, чын эле бакыттын сыры эмнеде деген суроо. Мен ушул нерсени ойдум да башындачы. Эң сонун 42 китеп окудум деп калдыңыз. Ушул тууралуу сурайын дегем. Ошол 42 китептин ичинен эмне үчүн бул китепти тандап алдыңыз? Деги эле бакыттын сыры эмнеде экен? Ушул тууралуу маек баштайын. 42 китеп негизи 3 форматта бөлүп окугам. Биринчиси диний китептер, экинчиси классикалык китептер, үчүнчүсү болсо бул мотивационный китептерди алгам да. Ошонун ичинен эң таасирдүү болгону ушул Бакыттын сырын ачтым китеби болуптур да. Себеби буга чейин мотивационный китептерди окуган менен алар канчалык шык берет, кылам дейсиң. Бирок чынында кээде адам максатын жоготуп коет экен да. Рахат ала албай калат экенбиз да ошол нерседен. Рахатын ала албай, максатын билбей да калышы мүмкүн экен. Кээ бир китептер бизге маалымат катары жете берет экен, чынында руханиятыбызды ойготуу үчүн бир китеп чынында жетиштүү болот экен да. Анан мен ошол ичиндеги жан дүйнөмдү ойготуучу, баягы ойлондуруучу китеп дал ушул Бакыттын сырын ачтым китеби болду да. Ошондуктан да болду. Эң сонун. Бизге кызык болуп жатат. Бакыттын сыры эмнеде экен, кандай сырлар камтылыптыр бул китепте? Ушулар тууралуу айтып кетсеңиз. Негизги суроо. Бакыттын биз азыркы учурда бул китепте айтылбаса деле негизги жашоодо адам баласы чынында эле бакытты аңдап билбейт экенбиз да. Аң сезим менен туя билбейт экенбиз. Айтылат го, ар бир көз ирме биз үчүн толук мүмкүнчүлүк деп. Биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү баамдабайт экенбиз. Бизге берилип аткан ар бир секундубузду баалабайт экенбиз да. Биз келерки чак менен жашай берет экенбиз. Учур чак менен жашабайт экенбиз да. Бакытты издеп жүрүп канчалык адамдар адашуу жолуна түшүп кетет экен. Мисалы кээ бирлер бакытты көп байлык табуу менен эсептейт экен. Кээ бирлер бир карьера куруп, ошол жумушу менен бактылуу болом деп эсептейт экен. Айтор адашуучулар болуп кетет экенбиз да. Бакытты аягында уже бакытты издеп жүрүп, чыныгы бакытты жоготуп кетет экенбиз. Ал эми бул жерде Аид Аль-Карнинин бир эле айткысы келгендиги бул бакыт тирүүлүк дейт да. Бакыт тирүүлүк. Силер тирүү болуп жашап жатасыңарбы? Максатыңарды так билдиңерби? Адамдарга мыкты мамиле кыла аласыңарбы? Шүгүр кыла аласыңарбы? Бул бакыт дейт. Демек бул силердин бакытыңар. Тирүүлүк бул өзү бакыт дейт. Ар бир көз ирме биз үчүн бакыт дейт. Ошон үчүн туура жерде туура пайдаланып калгыла деп айтыптыр да. Ошол ар бир бакытыңарды баалап билгиле деп айтыптыр. Ошону түшүнүп. Эң сонун. Китепте кандай каармандар бар экен? Негизи Бакыттын сырында кандай каармандар күрөшөт экен? Кандай окуялар сизге таасир берген жерлери болдубу? Ооба, албетте болду. Китепте бир окуя бар экен. Бул хан менен вазирдин окуясы. Бул адамдын бактылуу кылчу бир эле момент болот экен. Бир күнү баягы хан таң калат экен да вазирине. Мен ушул кол алдымда иштеген жумушчум
күндө бактылуу дейт да. Күндө бактылуу, күндө мындай көңүлү көтөрүңкү, мындай шүгүр кылып жүрөт дейт да, шайыр жүрөт дейт. А мына менин колумда баары бар дейт. Байлыгым бар, бийлигим бар, баары бар, бирок эмне үчүн мен кыжалат атамын дейт. Ушунун сыры эмнеде, вазир? Мындан эмне түшүнсөк болот деп айтат экен. Анан вазир айтат экен: урматтуу ханым, буга 99 деген бир правила бар дейт да. Бир шарт бар, ушундай бир сыр бар. Ошол 99 сырын колдонгондо сиз ошону түшүнөсүз дейт экен да. Анан баягы хан таң калып калат экен. 99 сыры эмне бул депчи. Анан баягы вазир түшүндүрөт экен. Келиңиз, биз кечинде бир баштыкка алтын салабыз дейт. 99 алтын санап салабыз. Анан баягы сиздин кол алдыңызда иштеген жумушчунун үйүнө таштап коебуз дейт. Анын ичине баягы сыртына 100 алтын деп жазып коет экен. Бирок 99 деген сандагы алтынды салып коет экен. Анан кечинде эле баягы жумушчу үйүнө барат дейт. Үйүнө барып, ал баягы баштыктагы алтынды көрөт дейт. Таң калып эле баягы адам дүйнөнү көргөндө чынында эле баягы көзү ачыла түшөт да. Баары бир нәпс атат. Анан ичинен көрүп, сыртында 100 дилде деп жазылып турат. Анан ишенбей санап баштайт да. Санаса эле 99. Анан ишенбей кайра санаса кайра эле 99 алтын да. Анан баягы ошол күнү баягы эменин ичинде баягы кызматчысынын үйүндө тынчтык жок дейт. Демеде ушунчалык бактылуу болуп жүргөн кызматчысы бактысыз дейт. Бир тыйын аякта дегенчи. Бир тыйын аякта деп үй бүлөсү менен урушат дейт, кырылат дейт, силер жоголттуңар, табалы деп баягы таң атканга чейин үйүндө тынчтык жаңжал дейт да. Тынчтык жок, жаңжал болот. Эртеси күнү баягы хандын алдына баягы кызматчысы келет экен. Келип, маанай жок дейт. Көңүлү да жок дейт, уктаган эмес дейт, чарчаңы дейт. Анан ошондо анан хан түшүнүптүр да. 99 бакыт ушул экен депчи. 99 сыры ушунда экен. Мунун сыры баягы адам заты өзүнө берилген 99 неаматты билбей, бир эле бакытты жетпей издей берет экенбиз да. Ошол 99 берилген нерсеге шүгүр кыл дейт да. Баягы көрүп жаткан көзүңө, сезип аткан баягы сезип аткан сезимдериңе, жыттап аткан баягы жыттарга, угуп аткан нерселериңе бүт бакыт, ошол баары бакыт дейт. Ошол нерсеге шүгүр кыл дейт. Чынында бул окуя мындай ойготуучу нерсе да. Таасирдүү окуя. Эң сонун. Негизи эле китепти окуганыбызда бул биздин негизги максатыбыз автордун оюн suurуп чыгуу да, мындайча айтканда, анын идеясын билүү. Сиз кандай мындай эмени алдыңыз, таасирди алдыңыз бул китептенчи? Деги эле сиз үчүн бакыт деген эмне? Бул автордун негизги жеткирген оюн түшүндүм. Себеби автор негизинен бул 5 нерсени жеткиргиси келиптир. Жана өзүм да ошону ала алдым да. Биринчиси бул негизги нерсе бул ыйман. Ыйман дегенди кеңирээк түшүндүргөн. Адамдын ким тарабынан жаратылгандыгы, кайра кимге кайтарын так даны көрсөтүп берген да. Ыйман адамга мындайча айтканда дем да. Ыйман адамдын деми, ишеними, жараткан болгон мамилеси, айтор ушунун баарын камтыгысы келген. Баары бир биз жаратуучуга кайтабыз, баардык неаматтар жараткан тарабынан берилет. Ошол нерсени сен сез, ошол нерсени бил деген нерсени билдирген. Ал эми экинчиси болсо бул мамилеси мыкты адам. Ар бир чыгармасында, ар бир окуясында эң мыкты адамдарды сүрөттөгөн да. Мисалы Имам Шафи, Аль-Азиз деген сыяктуу белгилүү аалымдарды сүрөттөгөн. Себеби бул адам өзү көпчүлүк жерде баягы илимий жолугушууларды көп жүргөн, илимий сапарларды көп жасаган, башкаларга мындайча айтканда туура багыт көрсөтүүчү адам да болуп эсептелинет да. Мамилеси мыкты адам деп эсептеген. Мисалы барган жеринде мамилеси мыкты болсо, барган сөзүндө канчалаган адам жакшылыкка чакырылып, жамандыктан кайтарылса, бул эң мыкты адам деп эсептеген да. Бул эки нерсеси ошол экен. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул китептен шүгүр кылгыла деп көп айтыптыр да. Шүгүр кылгыла. Ушул учурда болуп жаткан нерсеңерге шүгүр кылгыла, өзүңөрдөгү баягы мүмкүнчүлүктөрдү, мисалы мен ырдай алсам, ошол ырдай алчу нерсеңе шүгүр кыл дейт да. Демек ал башкаларда жок дейт. Эгерде сен жакшы күлө алсаң, бул да сенин өзгөчөлүгүң дейт. Эгерде сен башкалардан өзгөчө бир кандай десем, мыкты тамак жасай алсаң, бул да сенин өзгөчөлүгүң дейт да. Ошол нерсенин баарын мындай туура кабыл ал дейт да. Эгер сен аябай катуу сүйлөп, мындай адамдарга мындай жагынууну жакшы көрсөң, бул да сенин өзгөчөлүгүң дейт да. Себеби канчалаган адамдар эл алдында сүйлөй албайт, өзүнүн оюн так жеткире албайт. Бул нерселерди баалагыла дептир да. Дем алып жаткан, ичип жаткан тамагыңарга бүт нерсени баалагыла, шүгүр кылгыла. Шүгүр кылганда гана бир силер бакыт дагы татасыңар дегенди белгиси болуптур. Ал эми төртүнчүсү болсо, бул туура максат коюу. Адам качан өзүн жоготуп алат десек, адам максатын жоготкондо өзүн жоготуп алат экен да. Максаттан тайганда. Адам максатынан тайып, чарчайып максат болуп кеткенде, адам өзүн жоготуп алат экен дагы. Чыныгы
каяктан эмне кылам деген суроолор жаралат экен. Баягы көпчүлүк айтат го, азыркы жаштар эмне үчүн мындай бат эле өзгөрүп кетишет, эмне үчүн жаштар адашып атат десек, көрсөк, бул адамда бир эле максаты болушу керек экен. Адамда бир эле максат болушу керек экен, анан ар тараптуу таланты болушу керек экен да. А биз ошону алмаштырып алыптырбыз да азырчы. Бизде деген мындайча айтканда бир эле талантыбыз бар, максатыбыз толтура да. Ооба, ар тараптуу. Ошону алмаштырышыбыз керек. Бир максат, анан ар тараптуу талант болушу керек. Ошон үчүн максат коюуда максатыңа так болсун дейт, так даана болсун дейт. Так даана, анан баягы бул дүйнөдө дагы акыретте да пайдасы тиген максат болсун дейт да. Ошондо адам ийгиликке бат жетет. Бул жашоодо да жашап аткан максатын билет, адашпайт дейт. Ошол нерсени жеткиргиси келиптир. Ал эми бешинчиси болсо, бул эрктүүлүк. Мисалы, бул китепти окуп бүтүргөндө эрктүүлүк да. Анан бул жерге атай басып келгенде эрктүүлүк. Адамды деген баягы ийгиликтен, көп нерседен артка тартканы бул эрксиздик болуп эсептелип калат экен да. Себеби адам муну кылам, муну мындай кылам, мен ушул жага жетем деп өзүнө сөз берген менен, эгерде эрк жетишпесе, ал сөзсүз түрдө баягы утулуучу дейт да. Максатына жете албайт дейт. Эркке жеткендин дагы бир эмеси өзгөчөлүгү ошол. Бул китепти окуп бүтүргөндө дагы эрктүүлүк болду мен үчүн. Анан эгерде ушул китептеги болгон алган нерселеримди пайдалансам, башкалар дагы ушул нерсени, китепти окуп аткан китептеги нерселерин пайдаланса, бул эрктүүлүк. Максатына жетем деп бир тырышса, ошол нерсеге таң атпай туруп, күндө планын жазып, окуйм деген нерсесин окуп, кылам деген нерсесин кылса, бул эрктүүлүк. Ал ийгиликке жетет. Ийгиликке жетүүнүн бир эле нерсеси ушул эрктүүлүк. Баарын жыйнап туруп эрктүүлүк жеңип калат экен да. Эң сонун азыр биз максат тууралуу, эрктүүлүк тууралуу дагы айтып бердиңиз. Сиздин максатыңызга жетүүгө китептин канчалык деңгээлде мааниси бар? Деги эле күнүнө канча убакыт китепке убакыт бөлөсүз, канча бет китеп окуйсуз? Негизинен мен акыркы убактарда китеп чынында көп эме кылып элем, окуй элем, себеби баягы экзамендерге аябай алак болуп атам. Негизи мен бир жумада бир же болбосо 2 китеп бүтүрө алам да. Бирок мындай ал китептерди бүтүрүп атканда дагы сөзсүз түрдө майын чыгармайынча, майын чыгарып мындай түшүнбөйүнчө окуй берем да кайра-кайрачы. Дал ушул түшүнбөй атып түшүнгөн китебим ушул болду. Ошон үчүн баягы күнүгө бир китеп окуп бүтүрөм деген нерседен алысмын. Кайсы китепти мындай өзүмө сиңире алсам, демек окуп бүттүм деп түшүнөм да ошол нерсеничи. Ал эми жашоомо тийгизген китептин таасири өтө эле чоң. Себеби китепкөйлөр ушул жерге келип атканымда китептин себебинен, китеп окуган себебинен, жакшы китепкөй чөйрөдө жүргөнүм да бул китеп окуунун себебинен. Айтор китеп мени көп көп жерге жеткирди. Ал эми эң алгачкы окуган китебим бул Мамбет Асан Ибраев агайдын эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китеби болгон. Бул китепти окуган менен ошондо түшүнгөм эмне үчүн китеп окушубуз керек экен, китептин жашоодо эмне үчүн пайдасы бар экен, жана аны кантип пайдаланыш керек экен. Ошол нерсени түшүнгөндөн кийин анан баягы китепке болгон сүйүүм артып, мындайча айтканда баягы булактын көзүн ачканга бир ушул китеп себепчи болгон да. Демек бул китептин жашоодо пайдасы өтө эле чоң. Чынында сөзүм жетпей калышы мүмкүн, бирок муну түшүнгөн адам, сезген адам билет экен да. Китептин кандай пайдасы экенин. Эң сонун. Азыр менде суроо пайда болду. Менин оюмча, көрөрмандарда да суроо пайда болсо керек. Кыскача айта кетсеңиз, эмне үчүн китеп окушубуз керек экен? Бир сөз менен кандай жеткирип бере аласыз? Эмне үчүн китеп окуш керек? Өзүбүздү мындай бир калыптан чыгарып, баягы ийгиликке жетиш үчүн биз китеп окушубуз керек. Жана өзүбүздү жоготуп койбош үчүн да китеп окушубуз керек. Ошол. Эң сонун. Деги эле бул окуган китебиңизди Бакыттын сырын ачтым жана башка кандай китептерди сунуштайсыз биздин көрөрмандарга? Өзүңүз окуган китептериңиз тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Азыркы учурда айтып аткан ушул Бакыттын сырын ачтым китебин сунуштайм. Бул китепти кандай адамдар окуса болот? Азыркы учурда баягы максатынан тайып, шүгүр кыла албай, эмне кылам деп жалкоолукка батып кеткен, эрксиз адамдар, жаштар окуса чынында пайдалуу да. Жеке алар эле эмес, жөнөкөй эле биз деле окусак болот бул китепти. Эң биринчиден ушул китепти сунуштайм. Экинчиден азыркы учурда Жүрөктөрдүн ачкычы деген китеп окуп жатам. Ал китепти аябай мындай адамга чоң өзгөртүү жасайт экен да. Ошол китепти да сунуштайм. Чынында өзүбүздү кайсы китеп өзгөртсө, кайсы китеп бизди жакшы жашоого умтултса, кайсы китеп биздин мындай максаттарыбызды өзгөртө алса, демек бул пайдалуу китеп. Ошол китепти сунуштайм да. Бактын сырын ачтым, Жүрөктөрдүн ачкычы.
Анан сөзсүз түрдө биз эмнеге муктажбыз деген китепти да окуп кетиңиздер деп сунуштайм. Бул китеп Мамбет Асан Ибраев агайдын китеби. Жаңыр басмайын китептери. Жаңыр басманын канасынын китептери. Бул китеп мындайча айтканда баягы адам чындап эмнеге муктаж экендигин көрөт да. Андан эмне үчүн бактылуу болуш экендигин сезет. Андан кийин баягы жүрөктөрдүн ачкычын ачат. Андан кийин ийгиликке жол алат да. Ошол китептер. Чындап 4 китеп. Эң сонун маек болду. Сизге чоң рахмат. Гүлкайыр келип убактыңызды бөлүп биздин көрөрмандарга өзүңүздүн окуган кызыктуу китептериңиз тууралуу маектеп бердиңиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма билимиңиз менен, китеп менен бийиктерди багындырып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чынында ыраазычылык билдирем. Бул китепти көптөн бери көрүп жүрөм чынында. Бирок ушул жерге келет деп ишенбеп турам. Баягы түшүмө да кирбептир. Анан сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Дагы китепке болгон жаштардын сүйүүсүн өрчүтүп, китептен чынында бакытты таба аларбыз, максатыбыз бекем болору, китеп канчалык ийгиликтерге жеткирип жаткандыгын, мындайча айтканда жеткирип жатасыздар. Дагы да биз да буга салым кошобуз, буюрса биз да аракеттенебиз. Себеби Кыргызстандын өнүгүшү үчүн баарыбыз чуркашыбыз керек. Анан бул да болсо баягы Кыргызстандын өнүгүшүнө бир салым деп эсептейм. Чоң рахмат, ыраазычылык. Кийинки эфирлерде дагы күтөбүз. Буюрса сөз келебиз. Ал эми биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Гүлкайыр болду. Бизге бакыттын сырын аштым аттуу китеби тууралуу маек куруп берди. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар, китеп окуңуздар. Чоң рахмат.